Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков жана Кыргыз футбол биримдигинин президентинин кеңешчиси Аманбек Каскеримов Ош облусуна иш сапарына барып, Өзгөн жана Кара Суу шаарларында курулуп жаткан стадиондарына баш багышты. Анын алкагында жергиликтүү аймактын жетекчилери жана курулушту жүргүзгөн уюмдун өкүлдөрү менен көчмө жыйын өткөрүштү. Өзгөн шаарынын Орто Коргон борбордук стадионунда азыркы учурда кызуу курулуш иштери жүрүп жатат. Бул стадиондогу оңдоп түзөө иштери өткөн жылы башталып, азыркы тапта жарык берүүчү мачталар жана натуралдык чөп оюн талаасына автоматтык сугаруу система орнотулган. Ошондой эле бул стадиондо административдик имарат, чуркоо тилкеси жана 4000ден ашык көрмандар баткан трибуналар салынат. Орто Коргон стадиону 1968 жылы салынып, Өзгөн совхозу тарабынан ишке берилген. Ошол убакыттан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Кыргыз футбол биримдиги, Өзгөн мэриясы жана Арис уюму алып бара жаткан курулуш иштери июнь айында аяктайт. Биз инспекция кылып чыктык. Өзгөн борбордук стадиону, Өзгөн шаарынын. Бул жердин курулушу былтыр башталган. Арис уюму менен чогуу Кыргыз футбол бирими тарабы менен кеттабыз. Арис курулуш иштерин өзүнө алган. Бул жакта паркты жашылдандыруу жактарын, анан ушул биздин кийин чечинчү жайларды, оюнчуларга көрмандарга отуруштарды, ошондой биздин баары VIP орундуктарды бүтүрүш керек. Кыргыз футбол бирими тарабынан биз былтыр бүтүргөнбүз. Оюн талаасын турган 4 мунараны коюп туруп, жарыктандырууну бүтүрүп, толук ишке берген даяр болуп атабыз. Кудай буюрса, бир июндун 15-леринде пландаштырып атабыз. Андан тышкары мэрия тарабынан ушул стадионго келчү жолдорду бүтүрүшүп, баягы инфраструктурасын жашылдандыруу жактарын карап, ошол чогуу 3 тараптуу иш кетип атат бул жерде. Жалпысынан 20 жакын объектилерде жумуштар кетип атат. Быйыл кудай буюрса бир 15ке жакын тапшырып ишке беребиз. Айта кетсек, бул стадион жергиликтүү Өзгөн футболдук клубунун базасы болуп саналат. Аталган клуб быйылкы жылы Кыргыз премьер-лигасында дебюттук сезонун өткөрүп жатат. Кара Суу шаарындагы Манас спорттук комплекси да 2025-жылы оңдоп түзөөдөн кийин ачылганы турат. Азыркы тапта бул стадиондо дагы курулуш иштери жүрүп жаткан мезгил. Манас стадиону 1960-жылдары курулган. Анын жалпы аянты 2 гектардан ашык. Манас стадиону тарыхы бай стадион. Кезинде бул стадиондо Кыргызстандын чемпионатында жергиликтүү жаштык ак-алтын командасы ойноп келген. Бул команда 2000-жылдардагы Кыргызстандын эң күчтүү командаларынын катарын толуктаган. Алсак, жаштык ак-алтын 2003-жылы Кыргызстандын чемпионатын жеңип алган. Эми бул стадион толугу менен жаңыланып, эл аралык стандарттарга жооп берген оюн талаасына айланат. Курулуш иштеринин планы боюнча стадиондун сыйымдуулугу 5000ге чейин көбөйтүлөт. Бул объектинин курулуш иштери толугу менен 2025-жылы бүткөрүү пландалууда.